Ассаламу алейкум. Менин 2 балам бар. Квартирада жашайбыз. Айыл өкмөт үй салганга жер бөлүп бербей жатат. Үлүш жерим бар. Ошол жерге үй салып жашасам болобу? Үлүш өзүмдүкү. Үлүш деген бул айыл чарба багытындагы жерлер болуп эсептелинет. Жердин ээси бул мамлекет албетте, бирок сизге мөөнөтсүз пайдаланууга берилген. Ал жерди сиз болгон айыл чарба багытында гана багытына пайдаланасыз. Аны дагы максаттуу пайдаланыш керек. Демек, айыл чарба ошол өсүмдүктөрдү дыйканчылык гана кыла аласыз, башкача айтканда. Ал эми ал жерге турак жайларды бир эле турак эмес, деги эле курулмаларды куруу мыйзам менен тыюу салынган. Демек, эгерде ал жерге курулма курсаңыз, үй курсаңыз, мамлекет сизден ал үлүш жерди демек максатсыз пайдалангандыгыңыз үчүн алып коюу дагы коркунучу бар. Ошондуктан сизге эмне үчүн айыл өкмөтү жер бербей жатат? Демек, ошол жердеги жерлердин багыты өзгөртүлө элек. Демек, жер трансформация боло элек. Эгерде жерлер трансформация болсо, жарандар сиз эгерде айыл өкмөткө арыз жазган болсоңуз, сиздин өзүңүздүн кезегиңиз келсе, сөзсүз түрдө сизге жер берилет. Себеби Кыргыз Республикасынын жер кодексинде ар бир жаран өзү жашаган жеринен, деги эле Кыргызстандын кайсы болбосун аймагынан бир жолу акысыз жер алууга укуктуу. Сиз ал укугуңуздан пайдалансаңыз болот. Бирок эч качан баягы мыйзамсыз өзүм билемдик менен айыл чарба багытындагы үлүш жерлерге турак жай курбаңыз. Кыргыз Республикасынын айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө мыйзамы 3-чү берене жер үлүшү. Кыргыз Республикасынын жаранына жер агрардык реформанын жүрүшүндө менчик укугу күбөлүк менен ырасталуучу акысыз негизде менчикке берилген айыл чарба багытындагы жер участогу. 10-чу берене айыл чарба багытындагы жерлер айыл чарба өндүрүшү үчүн гана пайдаланылат. 11-чи берене эгерде айыл чарба багытындагы жер участогунун менчик ээси ал жерде ар кандай курулуш курса же аны айыл чарба максатында пайдаланбаса, анда мамлекет эскертүүдөн кийин бул участокты колдонуудагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алып коет.